Ким жетишпесе арызын жазсын да кызматынан кетсин. Ким жетишпейм десе мен кыла албайм, ошого болбой атат дегендер болсо арызыңарды жазгыла да кызматтан кеткиле. Комиссия төрагалары, акимдер биринчи орун басарлар. Силерге дагы бул нерсе тийишпейт. Карабайм дегендер бүгүн колуңарды көтөргүлө дагы азыр көрсөткүлө арызыңарды жазгыла кеткиле. Аткарасыңар. Бул президенттин жанында бул жерде эч кандай талкуу болбош керек. Мен кыла жетишпейм, мына биягына кылам, тигиге кылам деген маселе болбош. Анда силер президенттин жарымдын президенттин саясатына карата саботаж катары баалайбыз ар бириңердин кыймыл аракетине. Бул тапшырма өткөн администрация президенттен келгенде да айтат. Колуңардан келбей жазгыла да кеткиле. Колунан келе турган, аткара турган адам табабыз. Ошону жасайм дегендерди табабыз. Ар бир мамлекеттик кызматкер, жетекчилер бардыгына тиешелүү. Президенттин жарлыгын аткара албайм, колумдан келбей кыла албайм дегендер кызматыңарды өткөрүп бергиле да кеткиле. Табабыз ордуңуздарга. Мен аткарам, кылам, колумдан келип жетишем деген. Карапайым адамдар барса бириңер жылбайсыңар. Атаңа бар, энеңе бар, жездеңе бар, байкеңе бар, эжеңе бар. Тигил справканы алып кел, бул справканы алып кел. Акчасын көтөрүп барса, тыпыйып жазап бересиңер 2 күндүн ичинде. Эч кандай тиги мыйзам боюнча талаптарды бүтпөй эле, эч нерсе кылбай эле документтер жазап берип атпайсыңар. Мына Өзгөн районунун кадастры. Карабайым эл кыйкылып барып ошол жерге токтоткула, могу жерге мыйзамсыз жер салынып атат. Тиги сарай салынып атат десе, жок, мыйзамда мындай каралган, андай каралган. Биз Карабайым элдин эмесине тиги кишибиз жетишпей атат. Баары ошону тартып келгенге специалистим жок, ал жок, бул жок деп отурат. 2 күндөн кийин башка бирөө барып мыйзамсыз акчасын берсе, тыпыйып специалисти дагы табылат, документин жасап 2 күндө Госактын колуна карматып коюп атасыңар. Анан ал менчик ээсимен мынакей менде кызыл китеп турат, Госактын турат деп барып туруп, сарайды салып атат тиги үлүш жердин үстүнө. Анан эл көтөрүлүп чыгып ошол жерде ызычуу болгондон кийин анан баардыгыбыз көтөрүлүп чыккандай маселе чыгып атат. Туура эмес, мыйзамсыз бекитилген. Анда мына бүгүнкү маселебиз боюнча күн тартибинде бизде бир эле маселе коюлган, бүгүнкү күндө ал баардыгыңыздарга белгилүү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы номер 291 токтом менен бекитилген жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жогору аткарылуусу боюнча. Бизде баяндамачы бир адам болуп, бул Токторбаев Мамаджалил Токебаевич, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Күн тартиби боюнча азыр регламентти бекитип алсак, баяндамачыга 7-10 мүнөт деп атабыз, 7-10 мүнөт максималдуу ошондон ашпайлы. Сөз сүйлөөчүлөргө жарыш сөзгө чыгып сүйлөйм, пикир айтам дегендерге 3 мүнөттөн 5 мүнөт беришет. Кимде кандай сунуш бар? Ушун менен кетсек болобу регламент? Анда бир добуштан кабыл алынды регламент. Отурумду баштадык. Анда сөз Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүм башчысы Токторбаев Мамаджалил Токебаевичте. Бүгүнкү жыйын катышуучулары. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, жогоруда айтылгандай, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы номер 291 токтом менен бекитилген жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобонун аткаруусунун негизи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 10 январындагы номер 1-Т тескемеси бул жашоочулардын жер укуктук мамилелери чөйрөсүндөгү социалдык көйгөйлөрдү чечүү, жарандардын жер участокторуна болгон менчик укуктарын мамлекет тарабынан таануу, бекемдөө деп айтылган жөнүндөгү тескемесин 6 таблицасына такалат. Ушул таблицаларда 2022 жылдын январь айында райондук комиссия тарабынан даярдалган. Даярдалган комиссиялардын бул жерде колдору бар, мөөрлөрү басылган. Таблицанын 11 жана 12 графаларында курулуп калган үйлөрдүн жана коюлуп калган фундаменттердин саны көрсөтүлдү. Бул сан Ош облусу боюнча жалпы 16.499 түзгөн. Бул биз жалпылаштырып келгенде, райондо алынган сандарды жалпылаштырып келгенде 16.199 түзгөн. Жер мунапысын жүргүзүү ушул таблицада көрсөтүлгөн сан боюнча гана жүргүзүлүшү керек да.
иш алып барылышы керек. Себеби райондук комиссия ар бир жеринде карап, орунда көрүп, тактап, эсептеп, комиссиону бекитилген сан бул. Ал эми 2022 жылдын 17 декабрында ушул маселе боюнча облустун ыйгармыктуу өкүлүнө материал даярдоодо биздин аппараттан уюштуруу бөлүмүнөн суралган эмеге маалыматка кээ бир райондордон туура эмес сан берилип, ошол сан эмесинде берилген сан негизинде ал жогорку администрация президентине кетип калганда, ошол негизинде биз айтып кетет элек, буга чейин ошол убакта азыр деле бул жерде баарыңыздар ошол комиссиянын төрагасыздар, ошол эле мүчөсүздөр, бул жерде тактап берилиш керек эле. Бул жылдын бир жыл мурун башта бекитилген сан болчу. Ошону сиздер тараптан кандайдыр бир дагы бир түшүнбөстүк болгонбу же катачылык болгонбу адаштырылып, кээ бир сандар өзгөртүлүп берилип калганда. Мен ошо сандарга токтолуп кетсем, Алай районунан ошо бийиктиги тескемен негизинде 266 фундамент жана курулуп калган үйлөрдүн саны. Арабанда 1544, Кара Суу 4919, Каракулжа 708, Өзгөн 3668, Ноокат 4965, Чоңалай 129. Ошол бардыгы немелердин саны 16199 болуп эсептелген. Ал эми бул ошол күндөн бери, ошол жакын күндөрдө быйылкы жылы, өткөн жылдын декабрь айынан бери бүгүнкү күндө кээ бир райондордон уже госакт, мамлекеттик акт берилип, жумуш башталды. Райондук мамлекеттик администрация кызматкерлери бул эмеде өтө өзгөчө көңүл буруп, так иш алып барылсын, мен да ушул эмеде белгилеп кетким келет. Себеби бул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарыя чыккан, жарлыгы чыккан, ушу жарлыгын негизинде биз иш алып барышыбыз керек да. Ошого бул биздин бул иш-чараны эмени кечеңдетип создуктуруп атат. Бизде бир дагы бир эме болот, себеби бул комиссия, ошондогу бул санды тактаган комиссия баардыгын көрүп чыкканда, эмне үчүн кандай бир тоскоолдук болот? Буга чейин биз да угуп да келе атабыз. Буга чейин бул сандын биротоло көбөйтсөк болот эле да. Себеби комиссия тарабынан кечеңдеп жатат. Дания Тургашевдин сиз дагы бир сиздин тапшырмаган негизинде биз бул жогоруда айтылган сандарды биз эме кылып атабыз. 3 айга, биринчи кварталга бөлүштүрдүк сиздин тапшырмагыңыз негизинде. Ошону мына январь айына, февраль, март айы, 1 апрелге чейин бүткөрү зарыл. Биз азыр ошо немени токтолуп кетсем, маалыматка, цифрага. Ошол цифранын негизинде биз азыр райондук комиссиянын төрагалары менен макулдашып алып туруп, мына биз 1 квартал ичинде бул санды үйлөрдү, келген арыздарды баардыгын мыйзамдаштырышыбыз керек. Антпесек, жогору жактан талап, анын үстүнө бул жарлыктын чыкканына уже 1 жылдан ашып 2 жылга кетип атат. Быйылкы жыл бүтсө, бул биз жарлыкты аткарууга албаган болуп калабыз да. Ошон үчүн Дания Тургашев, биз ошо эмени мен азыр угузуп кетсем, андан кийин жыйындан кийин эми болсо бир комиссиянын төрагалары менен ушу сандарды көрсөтүп, макулдашып, булардын жеке жоопкерчилигине койсок. Ошондо мына азыр январь айында Алай району 266-ны айга бөлүп койдук. Айына 88-90дон жанагы жек эме кылган эмелерди бүтүшүңүздөр керек да. Ошондой эле калган райондорго бөлүп чыктык. Ошону биз бүгүнкү жыйындын эмеси менен бекитип туруп, комиссиянын төрагаларына кол койдуртуп алсак, ошонун үстүнөн комиссия иш алып барса. Менде дагы кыскача маалымат ушул. Жок, кээ бир райондордо биз буга чейин сүйлөп жүргөндө мындай эме болот да. Жанагы бийиктиги тескемен негизиндеги такталган сандын үстүнөн иштеп атабыз да, бирок бийиктиги тескеме өзү жоюлду, бирок жанагы такталган сан ошол негизинде иштеп чыккан да. Аны бир эле биринчи замда төрагалар өзүнүн эсептеп чыккан жоксо, ошол комиссиянын мүчөлөрүнүн эсептелип чыккан сан бул. Бул өзгөрбөйт да. 291 токтом ал жобосу менен чыккан.
Al жерде дагы бир кыйла жеңилдештирилген жерлери бар, өзгөрүшү мүмкүн деген жерлери бар. Ошого көңүл бурушубуз керек деп атабыз. Ошого мына комиссия мүчөлөрү, төрагалары bu жанагы бизден кеткен 16199 сан бул республикада дагы, айрыкча министрликте дагы, бизде дагы турат. Биз ушу сан үстүндө иштешибиз керек деп. Андан кийин силерде дагы болуп калышы мүмкүн, кошумча арыз түшүшү мүмкүн. Же ошон баягы мыйзамсыз кирип калган жерлер болушу мүмкүн. Аларды силердин райондук комиссия акты менен, протокол менен жокко чыгарып, кошумча киргизип өзгөртүүлөр болушу мүмкүн деп. Бул кечеги өзгө дагы республикадан келген айтыстар тарабынан дагы айтып түшүндүрүү иштер жүргүзүлдү. Алар менен да макулдаштык. Ошого мен ошолорду чакыртып элем. Рұқсат етсеңіз, ошол немени мен жыйында деле айта эле, ошол жыйындан кийин сиз менен макулдашайын. Бөлүнүшү боюнча, сандар боюнча айтып коелу, канчадан? Сонда айтып кете берейин анда. Алайдыкы жалпы 266 ошо январь айында 88, февраль айында 88, март айында 90 документ түзүш керек. Арабан району жалпы 1544-төн январь айында 514, февралда 514, март айында 516 документ. Карасу жалпы 4919-дун январь айында 1639, февраль айында 1640 и март айында 1640. Карагулжа району жалпы 708 мемеден 236-дан болот 3 айга. Өзгөн району 3668-ден 1229-дун тегерегинде, акыркы айга ушу 1210. Ноокат району 4965 документтен. Айына 1650-ден документ түзүлүш керек. Чоңалай 129 жалпы айына 43 документтен түзүлүш керек экен. Шундай бөлүштүрдүк, бир кварталда 3 айга бөлүнбөйт. Бир кварталда? Бир кварталда, биринчи квартал. 16199 туурабы ошо жалпысы? Мен да бир нерсе кошумчалап кетким келет да, жогоруда да айтып кеттим. Мына ошол сан мындай жерден келип чыккан жок да. Бул 1 ай, 2 ай, 3 айда иштедиңер деп турат комиссия. 3 ай, 4 ай иштеди үстүнчү. Ар бир үйлөрүнө, жерине барып көрүп, такталган санда эмнеге тоскоол болот деген маселелер бар. Bir gün boyunca 3 gün bana istediğimiz var da. Бул эми Bu hafta sonu böyle tırgız bol tünümeyen 3 gün bana istediğimiz. 3 күндө көбүрөөк болуп болгон. Январь 14-төн баштап Özgür'de Üsbet'in kolaydı 5. fevral düzbergemiz. Деме президент жарлыгы декабрь айы 2021 чыккан. Бирти январь айында чыккан. Январь, февраль, силер муну биз мартта болуп атабыз, бекитебиз. 17 yanvarda bizge topşırma gelip düşüp. Doğru. Biz 14 январда чыккан. Ошол келер убакыт болгондо комиссия иштеген да. Бул өздөрүнүн өзүнө түзүлүп калган жок да. Комиссия мына 25, почти 25тен болуп атасы барбы мүчөлөр? 17ден, 16дан, 15тен бар, ар кандай 18ден бар. Ошол комиссиянын мүчөлөрү ар бири кол коюп печать басып берип атпайсызбы? Мен ошол эмени комиссия менен көрүп чыктым. Бизде ушул санды берип атасыздар. Анан январдагы сан мартта өзгөрүп кеткен жок да, туурабы? Июнда тиги 291 чыккандан кийин кайра башка комиссия түзүп текшерүү болгон жок да. Ошол менен кетип атабыз да, туурабы? Биринчи эле сан турат да бизде 16199 турат. Эми ага кошумча алымча кире турган болсо, кийинки сан болуп эсептелет. Кошумчалар алар кийинки. Биз биринчи айтты президенттик администрацияга, айыл чарба министрлигине бардыгына жөнөтүлгөн таксан 16199. Анан ортодо келип эле өзгөрүүлөр чыгып жатат да. Жана чатагы неден келип чыгат? Карашы. Азыр 4919 өрүштүрүп атпайбы? Менин оюмча келген арыздарды өрүштүргөн турат да, Леонид. Себеп дегенде үлүштүн үстүнө салынганда жерлер бар да. Азыр алар үлүштүн ээсинин макулдугу жок. Биз арызды карай албайбыз. Ошол үчүн азыр түшкөн, мисалы биздин райондо бүгүнкү күнгө келген 3295 арыз. Biz makul bozulmadı da. Andan keyin de 3-4 da sürüş oldu. Ben de daha koşunca azır var. Azır bölüştürgende rovunda 3 ayga bölüp koysak da bunun öz prosedurası var. Elge apoşine yapmış gerek 30 gün. Eğer de bize bugün gelip düşkün olsa yanvarda 1650 biz yasay almayız. Yanvarın bugün 13 oldu. 13'ün az gelip düşkün olsa komiser fevralın 13'ünde bütöt da bu prosedura. Apoşine bütkünden keyin anan
тиешелүү корутулат алам берет. Бул Январда планыбызда тура албайсыз. Мындайда силер карайсыңар, комиссия ошо келген түшкөн арызды карагылычы, карап туруп протокол чыгарып койгулу, айылдыктар калган процедураны аткара берет. Ал немесинде жарыяда 2 тур эле, 1 ай 2 тур эле. Калган уже госрегистр менен кенеге башкы тапшырма берген. Комиссияны дароосуна деген болсо, анда комиссиянын кароосунда силер карап протокол чыгарып койгулу. Жактырмаш мындайда жер мына ушул баягы өкмөттүн токтомунун 7-пункту боюнчачы өзү 5 багыт алчу. Азыр сиздер айткан 1-багыт курулуп калган турак жай Өскөлемдик. Ал жерде 2 багыт бар. 2009-жылы чыгып калган токтомдо турат. 3-сү айыл чарбасынын кайсы жерлер багыты бар. 4-сү баягы үлүш жерге салынып бөлүнүп кеткен, майдаланып кеткен. И 5-си дача, дача районунда жок. А сонда 4 багыт да. Сиздер айткан азыр 1 багыт. Анан ошол мезгилде мына жогоруда коллегалар айткандай өтө сжатый срокто жасаткан. Давай жасала, түнү 1-2 чейин иштегенбиз. Кадастр кабинетине отурганбыз ошондочу. Бирок кээ бир үйдө бар, кээ бир үйдө жок болуп калат. Анан бир маселе да, кээ бир анча-мынча минус болуп кетиши мүмкүн. Азыр бизги 1544дөн азыр Тепе Коргондо баягы 2005-жылы чыккан 94 үй кирип кеткен экен, алар уже минус болуп атат азыр. Алар минус болот. Одан башкалар эми кээ бирлер минус болуп атат. Анан бир маселе болуп атат. Ошо мезгилде баягы 2012-2014 жылы курулуп калган үйлөр ген план боюнча айыл өкмөттүн чечими бар, кээ биринин госактты бар. Бирок жер азыр айыл чарба бакытында болуп турат. Ошондой жерлер бар. Бул башка райондордо да бар. Ошолордон бүт эсеп калыш керек. Мына бизги президент кол койгон закон илме боюнча алсак, кээ бир өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн да. Муну өткөндө айтсак, кийин биз эксперттерге айтсак, алар түшүнгүсү келбеди. Өткөндөчү президент аппараттан келди го. Түшүндүлөр. Алар айтат, мыйзам чегинде берет. Мейли биз 1544-тү жасайбыз да. 1540-тан чыкпайбыз. Ошондо бүт азыр айтып турабыз, биз тапшырма менен берип турабыз, ар бир айыл өкмөткө, кадастргачы. Ошол мезгилде жасалган эме менен жасайбыз азырчы. Кийин болуп калса дополнительный список кылабыз, чыгып калса. Анан кээ бирлер азыр биз 415 немени аныктадык, баягы мыйзам курулганда 72си бузулду. Бүт документальный бардыкчы бизде. Одан тышкарыдан азыр эскертме берип турабыз, бизчи баягы бузасын депчи, ертең кар кетсе бузасын депчи. Ошолордо андан башкасындагы биз бардык тактап окончательный бербейли дейм да сиздергечи. Анан бул 2 жылдык акция, Дайрат Турабазович. Эми азыр биринчи кварталга неме бар, кайта биринчи полкка деп кылсак, бемурал мелат да биз деле азыр дорожный карта түздүк, мына 3 айгачы аракет кылып өзүбүз мына райондочу мындай форма кылып ушу биринчи кварталга койдук. Мындай айыл өкмөттөр боюнча аракет кылып бүтүрөлү депчи. Бирок илк мүмкүнчүлүк болбойт да. Единственный бизди кыйнаган маданият менен геология болот азырчы. Азыр бизде 1100 корутунду бар. Кээ бир менен бет аймактык бөлүмдөрчү маданият менен эме турат, токенчи азыр до сих пор бербей атат. Вот ушуну чечип алышыбыз керек. Андан кийин корутундулар жөнөкөйлөштүрүп алсак, чечсек болот, аракет кылыпчы. Хотя биринчи полугайда арамандан 1544-дү биз биринчи кварталга беребиз деп жалганчы болушу керек жок да. Ушуну айта тургансыз. Бул мындайда азыр жалпы сан бөлүштүрүлүп берилди. Эми азыр муну ушул первый замдар комитетинин комиссиянын төрагалары отуруп алып өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Кандай жол менен чечебиз? Канча убакыт бөлөбүз? Ошонун бардыгын өзүбүзчө отуруп алып сүйлөшөбүз. Сиздер жанагы 20 канча аралыгында 21 кишиге бердиңерби? 20 адамга берилди. Ошол 20 адам ошол 1544-түн ичинде барбы? Мага жеткен маалымат боюнча 1544-тө жок болуп калды. Кайсыга бердиңер? Бул баягы мыйзамдын 8-9 беренеси боюнча калктык корунуштун ичинде алып кеткен баягы документи жок үйлөр ушул мыйзам боюнча ал азыр биз кээ бир мелерде дагы карап атабыз, кээ бир айыптуудан болуп калышы мүмкүн. Ал эмне жалпы ушул мыйзамдын алкагында кетти да. Бирок 291-ге түшпөйт ал. Биз азыр 291-ди алдына жылдыр үчүн единственный маселе маданият менен токен чечилсечи. Анан алдыгы чыгып кетет. Токенди менен баягы экологиясын берип атат, эмеси менен атат бизди баягы лицензияны аянттарчы. Ошону өткөрүп катан бердик жана турат. Ушунду мындай жөнөкөйлөштүрүү вариантын кылсак, бардык райондордо тез кетет бул маселечи. Нокат, силерде да ошондойбу? Силерден ошол эмеге бердиңер да? Жана санга кирбей. Силер берген 21-мыйзам менен сезип беренеге алайык.
Oş kalktık onun içinde 90'da almayı gördüm. Бирок 4965'tin içinde элесиңер. Силердики да. Анда минус эмес, туурабы? 291 боюнча мүмкүндү закончилеп алып 291 боюнча бере элексиңер. Бир эле карашып берген экен да 291 дегенде, туурабы? 16. Алай. Силер качан күнүнө канча бердиңер? 14 291 жобонун баардык пункту менен аткарылып, ошондо бир айдан ашыгыраак убакыт кетти, 14 үйгө бергенге. 266 сиздер. Ошонун ичинен 14кө берилди. Эң акыркы фазасы Алай Таңдын газетасына жарыя беребиз. Ошонун өзүндө 30 күндө 30 күндө жанагы мен жерим алып алды, ана мына маселе болбосун деп, андан кийин 5 күндүн ичинде райондун токтомун чыгарып беребиз, 25-26 пункту негизи жобонун. Андан кийин айыл өкмөт биздин токтомдун негизинде 3 күндүн ичинде өздөрүнүн айыл өкмөттүн токтомун чыгарып берет. Анан кадастрга барып акча каражатын төлөйт. Кадастр жарты срок болсо 3 күндө, болбосо 2 күндө 1 жуманын ичинде чыгарып берет. Ошондо бир эле документке 40 күндүн тегерегинде кетет. Анан кадастрдан дагы бир сурап коюш керек. Бир айда 155 бир эле ушул мыйзамсыздарды бере алабыз деп. Алардан да көп нерсе зависит этет, анан архитектурада. Кадастрда эмне проблема бар? Физически жетишпейсиңерби же мыйзам түрүндө дагы силерде да көйгөй бар? Ошону берүүгө. Физически эле жетишпейт. Yeni uşunda bayağı farklı konuştu. Şu 10. yanvarın 11. keskinliğinde taktavatkanız ya. Gece daha gelip aynı abraslarda özü geliyor. Bizge aytlarında farklı konuşlarda hoş olsunlar degen bolsa da. Bu yerde var böyle olsa gerektirir. Hazır bizden ne sebepten koyup geliyorlar. Hazır izmineni okuyan sebebi farklı konuştu yerlerine de arız. Anlıyorsa bizlerle nizamlaştırıp alışımız gerekiyor. Bizler bir yüzde takımına ulaşmak gerektiğinde biz başındaykenbiz bunu 70-80'de jasayberesiz. Her bir arxitekturaga barasızlar, arxitekturaga ayrıldırıverde, ayız öküldü, özü toptan çıkarıp, bunu bütürüverek degen bolçubuzda. Hazır endi uşulardan qarashta turu geldiler. Hazır biz oylanyp atabыз, hazır mına 366 cifra, sizler aytып аткан. Ошодон жылбайбыз. Эгерде дагы изменение болуп калса, кийин биз дагы калктуу конуштарды тезирээш аракет кылабыз. 21-чи мыйзамдын негизинде жатабыз. Комиссия мына сиздер берген тизме. Анан чындыгын айтыш керек, азыр архитектура эч кандай жетише албайт да. Фотосъемканы кылыш керек, электр чийимдерин кылыш керек. Азыр физически булар архитектурага ошо жерде. Мен ойлойм, облустун алып барып койсо дагы азыркы мага берип аткан цифраны биз акыра албайбыз да. Чындыгын айтыш керек да. 16199'du жалпы цифраны берип атасыңар. Биз айтып атабыз, силер берген цифранын гана үстүндө иштегиле. Алымча кошумчалар берилсе комиссияга, бул өзгөрөт зат. Мен өткөндө да айткам, 16199 эмес, может биздики 20.000 болуп кетет. Бирок калганын комиссионуна карайбыз. Биздин негизги тапшырмабыз мынагы биз берген 16199 цифраны бүтүрүшүбүз керек. Калган жана кошумча алымча келип аткандар жана калктуу конуштардын ичиндеги проблемалардын бүт баардыгын аны комиссия иштин аягында мына бүтүрүп башка кылгандан кийин аны карап чыгабыз. Аны комиссионуна карай бериңиздер өзүнчө кошумча алымча болот. Анан архитектура жана жетишпейт деген маселени токтотуш керек. Ким жетишпесе арызын жазсын дагы кызматынан кетсин. Ким жетишпейм десе мен кыла албайм, ошого болбой атат дегендер болсо арызыңарды жазгыла да кызматтан кеткиле. Комиссия төрагалары, акимдердин биринчи орун басарлары силерге дагы бул нерсе тийишпейт. Карабайм дегендер бүгүн колуңарды көтөргүлө дагы азыр көрсөткүлө арызыңарды жазгыла кеткиле. Карасыңар. Бул президенттин жанында бул жерде эч кандай талкуу болбош керек. Мен кыла жетишпейм, бияна кылам, тиге кылам деген маселе болбош. Анда силер президенттин жанындын президенттин саясатына карата саботаж катары баалайбыз, ар бириңердин кыймыл аракетине. Бул тапшырма өткөн администрация президенттен келгенде да айтат. Колуңардан келбей жазгыла да кеткиле. Колунан келе турган, аткара турган адам табабыз. Ошону жасайм дегендерди табабыз. Ар бир мамлекеттик кызматкер, жетекчилер бардыгына тиешелүү. Президенттин жарлыгын аткара албай,
колумдан келбейт, кыла албайм дегендер кызматыңарды өткөрүп бергиле да кетти. Табабыз ордуңуздарга, мен аткарам, кылам, колумдан келип жетишем деген. Карапайым адамдар болса бириңер жылбайсыңар. Атаңа бар, энеңе бар, жездеңе бар, байкеңе бар, эжеңе бар. Тигил справканы алып кел, бул справканы алып кел. Акчасын көтөрүп барса, тыркыйып жазап бересиңер 2 күндүн ичинде. Эч кандай тиги мыйзам боюнча талаптарды бүттөй эле, эч нерсе кылбай эле документтер жазап берип атпайсыңар. Мына Өзгөн районунун кадастры. Карабай мен кыйкылып барып ошол жерге токтоткула, могу жерге мыйзамсыз жер салынып атат. Сарай салынып атат десе, жок, мыйзамда мындай каралган, андай каралган. Биз Карапайым элдин эмесине тиги кишибиз жетишпей атат. Баары ошону тартып келгенге специалистим жок, ал жок, бул жок деп отурат. 2 күндөн кийин башка бирөө барып мыйзамсыз акчасын берсе, тыпыйып специалисти дагы табылат, документин жасап 2 күндө госактын колуна карматып коюп атасыңар. Анан ал мен менчик ээсимен мынакей менде кызыл китеп турат, госактын турат деп барып туруп сарайды салып атат тиги үлүш жердин үстүнө. Анан эл көтөрүлүп чыгып ошол жерде ызы чуу болгондон кийин анан баардыгыбыз көтөрүлүп чыккандай маселе чыгып атат. Туура эмес, мыйзамсыз бекитилген. Анан бузуп ошонун баардыгын алдырып, тиги санап алган киши камалып 80 000 сом акча төлөп, мына азыр чыкты. Андайга келгенде баардыгыбыздын акылыбыз жетет. Үчүбүз да жетет, бир паста жазай коебуз, бир паста кыла коебуз. Анан элге келгенде эле убакыт керек. Жетпейбиз, анан кыла албайбыз, анан бияга мынтебиз, деп. Кыла албагандар дагы бир жолу айтат. Кызматыңарды өткөрүп берип кеткиле. Кыла турган адам табабыз ордубуз. Жана калыптуу конуштардын ичиндегилерди бердик деп райондо 20-дан 18-ден берген. Муну 291-ге тиешеси жоктор. А 291-деги сан жылбай эле турат экен да демек. 56-нын ичинен 2 райондукун алып салсак, бул жерде 20 эле калып атпайбы? 291 менен бергенбиз. 1 жылдан бери 20 кишиге берсеңер, анан 2023-жылда канча кишиге бересиңер? 1 жыл изучать эттиңер, баардыгын тактадыңар, комиссия иштедиңер. Жетет болду. Мындан ары дагы изучать этебиз деген болбойт. Бүтүрүп аягына чыгышыбыз керек. Мына өткөндө ыйгарым укуктуу өкүлдү республикалык жыйында президенттин алдында сөзгө калтырдыңыздар. Эчтекеден эчтеке жок. Жазып тура эмес, берген кагазыңардын негизинде муну Алай району 266 деп берип туруп 230 деп кайра жөнөтүп атасың. Нең негизинде 230 бердиңер ошол сан. Башында бергенде 266-лар жөн. Токой фонду башка жерлер менен ар бирине бөлүнгөн. А тиги жака барганда 230 деп берип атасыңар. 230 кайсы комиссия кол койчу? Ошо 230 болду мынакей биздеги сан. 230 айна шараларды 291 токтомдун негизинде арыздарды кабыл алып 259 арыз кабыл алганбыз. 259 арыздын бул жобо менен иш алып баратабыз. 259 арыздын ичинен 230-уна бүгүнкү күндө иш алып кетип атабыз. Болгон эле ошол арыз 200 жобо менен иштегенде биринчи тескемени жокко чыгарды деп туруп, экинчи 291 менен иштегенде ар бир 14 ай өкмөттөн арыз алдык. Ар бир жарандан аркасына паспорттун копиясын тиркеп, анан 259 арыз түштү. 259 арыздын барганда пустой участоктор чыгып калды. Пустой участоктарды чыгарганда 230 калды. Ал тескеме менен иш алып барып атабыз. Биринчи тескеме эмес, 291-дин жобосу менен иш алып барып атабыз. Жобонун ар бир пунктунда жазылган жарандардан арыз алгыла деп. Арызды алдык, 291, 259 арыз алдык. Анан ошону берип атабыз, иштеп аткан. Ошондон 230 болду деп туруп кана комиссиянын эмес. Кол коюлган кагазы кана 230. Ар бир ошол комиссиянын мүчөсү. Силер биринчи берген 266 мінекей канча мүчөңөрдүн эмеси турат да колдор менен печать. 230 боюнча кана Туразович, ал биринчи тескемени төрага, министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен жокко чыгып атпайбы тескеме. Анан бизге 291 келди жарлык. 291-чи жарлыктын жобосу келди. Жободо арыз менен иш алып баргыла деп атпайбы? Siz айтып аткан 11 протокол мында турат. Ар бир айыл өкмөт боюнча комиссия жеринде чыгып, протоколуна ар бир айыл өкмөттүн бардыгын 291, 59-ду бир күндө физически үлгүрбөйбүз. Барып карап, мына протоколдорду жазып атабыз.
11 протокол жазды. 11 протоколдун негизинде 14 жараңа госакты берип атабыз 30 декабрь күнү. Бул жерде болуп калдык, тапшырышын 31 күнү кылдык. Бардык процедураларды жасап атабыз да жооп менен. Эгер биринчи тескеме менен иштегиле деген бир пункт болгондо 266 менен эле иштей берет элек. Бул жоонун өзүндө, мына жоонун өзүндө. Калпылыктан жазып коюптур да. Буну кыл, аны кыл, анан ошонун негизинде иш алып барып атабыз да. Адам сыртка иш жакка чыккан жок. Ушул жерде мына 230 да. Силер баягы эки сан өзгөрүш керек. 291 иштеп. Birinci toktog менен сан бекитилип чыкты. 16.199'da 266'da берип атасың. 266 сандын үстүндө иштейсиң. Калган өзгөртүүлөрдүн бүт бардыгы комиссиянын ичинде жыйынтык чыккандан кийин анан айтасыңар. Мына биз мурун биринчи тылдан 291 өткөндө монунча киши ичинен чыкты, монунча плюс болду, минус болду деп ал кийин келип чыгат. Жыйынтык. Бул жерде сураганда биз биринчи менен сурап атабыз да, канча адам бар? Kança arız oldu dese 16.199'u берип атпайбыз. Бул такталган сан да. Бул суроо алганда биз экономикада обсуждаттык. Биринчи схема жокко чыкты эле, бирок буну сурап атат деп бердик да. Сураганда экөөнү тең сурады 291 дагы. Биринчи схемени да сурады, областтан кат барганда ошо боюнча бердик да. Өзү суралганда биринчи схеменин дагы данныйын бергиле деди, 291'дикин дагы бергиле деди. 291'де суралды. Каралган арыздар деп сураган экенбиз, ошону койдук. Каралган арыздар деген ошол мына мындай болот да. 266-ны берип атасың, ошол сан турат да. Анан каралган ошонун ичинен каралган арыздардын саны деп атат. Ошол каралган арыздардын саны деп бериш керек. Сен ошону берип атпайсыңар. Ne dese Tokay Fondu'nun çıktı, ana tekniti çıktı, biz anı suragan eken degenmiz, bunu suragan eken degenmiz de oturamız. Ошонун жыйынтыгынан мына сөз чыгып атат. Азыр бизде мына 708'de бергенбиз биринчи тескемен. Биринчи тескеменин негизинде. Азыр 708'ge да чыкпай калыппыз. Мына жерде 489 арызды бүгүнкү күнү биз карап жеринде текшердик. Мунун 291'inde кызыл китеби бар. Азыр колунда кызыл китеби бар. Onu biz жерди трансформация кылыш үчүн буларды киргизишибиз керек болуп атат да. Кызыл китеби барларды чыгарып чыксак азыр мен дагы бир жолу айтсам, кайра эле баягы эменин үстүндө жүрөбүз да, бир айдын үстүндө. Мен айтып атам, 708'lerden өзгөрбөйсүңөр, анын бардыгын кийин деп. Комиссия иштеп чыгып атасыңар да азыр, туурабы? Ошол комиссиянын кийин жыйынтыгын чыгарабыз да ичиндеги. Мунунча минус болду, мунунча плюс болду, мунунку мыйзамдуу болду, мунунку мыйзамсыз болду деп кийин чыгарабыз. Ошондо беребиз анын. Биздики 708 эмес 7800 экен көрсө. Себеби бизге түшкөн арыз ушундай болду. Ошонун үчүн биз аныктап карап көрдүк да, мынчасын чечтик деп туруп анан айтабыз. Бу жерде биз комиссиянын иштеп аткандыгы жөнүндө сөз кылган жокпуз. Бу жерде сан жөнүндө сөз болду. Ошол эле окуя мына Арабан районунда, ошол эле окуя Өзгөн районунда болду. Сандан өзгөрүү. Биз санды өзгөртүп салып атабыз. Ошон үчүн анан президенттин алдына башка сан, губернатордун тиги кагазында башка сан чыгып атат. 1500 тиги 44 деген сан оңой, 1508 сан деген оңой эмес да. Бул любой адамдын оюна келет алгандан кийин. Демек 1508 кишиге булар тиги коррупциялык жол менен документ жасап беребиз деп көбөйткөн турбайбы деген ой бар бир адамга келет. Ошонун негизинде анан кийин сөз чыгып тиги жыйынтыгында президент бардык устагандан кийин айтып атат да. Жана коррупциялык элемент менен бир дагы соттуу жейти бербегиле. Кийин капа болбойсуңар, ар бириңердин мойнуңарда жоопкерчилик деп атпайбы. Ошондо булар келип чыгып. Biz Respublika'da 230'da bergen emesmiz, bizim bağımdan çıkmak da bu jakadan bergen. Bizge bergesizler. Бул жака берип атасыз. Бизге бергенсиздер. Өлүм сурап атат. Өлүм тактап туруп анан ошо сиздерден келген цифрага таянып жөнөтүп атат да тияк. Ошонун ортосунда айырмачылык калып атпайбы? 30'dan ар бир министрден чыкканда эле тиги 1508 цифра чыгып атат да, туура эмеспи? Биз анан отуруп эми аягында азыр башталат. Бири-бирибиз менен тиги крайне издегенди баштайбыз. Бул болот, ал болот деп. Администрация президенттен комиссия келди. Комиссия өзүнүн ишин аткарып келипти. Ар бириңер түшүнүк катты жазып бердиңер. Мына жакынкы күндөрдө ал боюнча чечим келет. Кимдин орду каралат, кимге кандай жаза берилет? Чечим келет. Бардыгыбыз ошол жерде жазаны алабыз.
Жогору жак жетекчилик берген жазаны моюнга алабыз. Себеби катачылык бардыгыңардан кетти. Жерде секире турган, бияка секирип, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү деп чыгып кете турганда эч нерсе жок. Бардыгыбызда күнөө. Жармык чыкты, жоо чыкты, токтом чыкты, жоо токтом менен бекитилип берилди. Бул эч кандай тиги обсужденияга жатпайт. Эч кандай талкууга жатпайт, аткарабыз. Ошон үчүн аткаруу бийлигибиз. Ичинде кандай өзгөрүүлөр бар, кандай туура эмес жерлер болсо биз сунуш беребиз. Сиздерден сунуш келди, мына бардыгыңар тиги акимдер биринчи орун басарлар сүйлөшүп, аны менен тактап коюп сунушту бергиле деди, туурабы? Катты бердиңиздер, биз ал катты жөнөттүк. Бир эмес эки жолу жөнөттүк. Бул администрация президенттерден кечээ телефон чалуу болду. Тиги тиешелүү жана маданият министрлиги менен геология менен полностью сиздерди комиссиянын төрагаларын бардыгы менен жолуктуруп окуу өткөрөбүз. Же аларды бул жака келебиз, же биз сиздерди тиги жака жиберебиз. Эки маселени чечебиз деп атат, анын үстүндө иштеп атат. Ал проблеманы айттык көйгөй. Ошол корутундулар канчалык тез бүтүп келсе, комиссиянын иши ошончолук тез жылат деп атат. Анын баардыгы айтылып атат тиги жака. Азыр менин убактысында болуп атса маселеси биз бирдей дейт. Ош жөнүндө мындай да, мамлекеттик мекемелер, мен ушуну дайым айтып атам, мамлекеттик мекемелердин бүт бардыгыбыз бир организмбиз. Ош облусунда. Бирөөбүз иштей албай аксап атсак, калганыбызды кошо артка тартабыз. Менин эле территориям ушул, мен жакта тынчтык болсо болду, а калганы мага десе тиягы топон суу каптап кетсин десек, бул өтө катуу жаңылыштык. Ар бир райондук жетекчи, айыл өкмөтүндөгү жетекчи кызматкер, областтагы жетекчи кызматкер бардыгыбыздын ишибиз бул. Бирөөбүздүн колубуздан келбей аксап атсак, экинчибиз барып ошого жардам берип сүйлөшүбүз керек. Эмне жардам? Кай жеринен жетишпей атасың, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп биз бири-бирибизди тартышыбыз керек. Бул жана цепная реакция деген ошол тирүү организм. Бир жерибиз үзүлсө бүттү, калганы да аксап кала берет. Ошон үчүн жетекчилер ортодогу ынтымакты, райондук жетекчилер дагы бардыгыңыздар ортодогу ынтымакты бекемдеш керек. Биз ынтымактуу болсок, бир муштум болсок, эч ким сырттан келип эч нерседе тие албайт. Бардыгыбыз бир турабыз. Анан жок андай эмес болуп, бирибизди сатып, экибизди сатып, өзүбүз эптеп кырдаалдан чыгуу үчүн жок мен көрбөй калдым эле, билбей калдым эле, мен андай түшүндүм эле, тиги туура эмес кылыптыр, бул мындай кылыптыр, бул туура эмес кылыптыр дей берсек, анда иш жылбайт ал.